Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызды колдоп туралы. Бириккен күрөш дүйнөсү Кытайда өткөн Азия оюндарынын жыйынтыгы боюнча жаңыланган дүйнөлүк рейтингин жарыялады. Жаңы рейтингде кыргызстандык 4 спортчу лидерлик сапта жайгашкан. Грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмактагылар арасында Жоламан Шаршенбеков, 77 кг категорияда Акжол Махмудов, жана кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг чембирдикте Айсулуу Тыныбекова Сербияда өткөн дүйнө чемпионатынан кийин эле дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыгышкан. Ал эми Айпери Медет кызы Кытайдагы Азия оюндарында жеңишке жетип, өз категориясында лидер болду. Эркин күрөш боюнча рейтингде 70 кг чейинки салмак ченде Эрназар Акматалиев 1-орундан 2-орунга төмөндөсө, Тайырбек Жумашбек уулу 61 кг категорияда 6-орундан 2-орунга көтөрүлдү. Ошондой эле жеңил салмактагы кыргыз балбаны Алмаз Мамбеков 6-орундан 2-орунга чыкты. Жылдын аягында дүйнөлүк рейтингде алдыңкы 3 илтикке кирген спортчулар бириккен күрөш дүйнөсү тарабынан акчалай сыйлыктарга ээ болушат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министрлигинин алдындагы мамлекеттик спорт департаменти Париждеги Олимпиадага Кыргызстан 20 лицензия алат деп күтүүдө. Бул тууралуу аталган департаменттин директору Айбек Абдымомунов жогорку кеңештин жыйынында катышып жатканда билдирди. Эске салсак, Сербияда өткөн спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандыктар Парижге 4 жолдомо жеңип алышты. Спортчуларыбызды колдоп комментарий калтырып коелу.